Жалпы ассаламу алейкум достор. Бүгүнкү жеңиш майрамыңыздар куттуу болсун. Кармаган орозоңуздар да кабыл болсун. Карантинде жатып өрүп жаштар да өсүп кетти. То есть жаткан жокпуз, иштеп атабыз. Көбүнчөбүз негизи жатабыз. Парикмахерскийлер иштебей атат, ошондуктан эмне дейм, бул видеону тартып атканын себеби сиздерди майрамыңыздар менен куттуктап коеюн деп чечтим. Ушул майрам бизге ата бабаларыбыз кан жанын аябай эрдик көрсөтүп, ушундай бир эркиндик үчүн ушул жеңишти алып келип бергендерге рахмат. Имандары саламат болсун. Жана ошондой эле достор, биз дагы келечек муунга ушундай бир эркиндик, өзүнүн мамлекетин калтыргандай бололу. Анан дагы кечээдан мына көрүп атам, жаңылыктардан чек ара маселеси да катуу ушундай бир ызы чуу болуп атат. Андай ызы чуулар көп. Ага чейин да Сыймык Жапыкеев деген дагы бир укмуш патриот өзүнчө эле бир элди дүрбөтүп, депутаттардын байлыктарын эсептеп, албетте ага да кошулам, депутаттар байыды элдин эсебинен деп баарыбыз эле айтып келебиз. Бирок ошо биринчи Сыймык Жапыкеевдин бир видеосун көрдүм. Манас жок дейт. Мисалы адекваттуу адамдын оюнда Манас, мисалы менин оюмда эч качан болгон эмес, Манас жок деген. Анан кайра айтып, анан бир элдер айтып жаман көргөндөн кийин кайра мен апенди болуп турмун дейт. Билбейм, эптеп эле хайп кармап элге таарынтындай көрүнүш керекпи, айтор кандай адам экенин да түшүнбөй калдым да. Ошол жөнүндө да комментарийге жазсаңыздар жакшы болот эле, чогуу сүйлөшөлү. Эми азыр чын эле жөн жүргөн адам болуптур да. Негизи эле блогер десе эле ойлошот экен, баягы акча үчүн интернетке келген деп. Жок, акча үчүн эмес. Эң биринчи максатым бул сиздерге, көрүүчүлөргө мындай пайдалуу нерсени кылуу болду, ошол эле. Бош убакытта видео тартып коюп атабыз, ошо пайдалуу коомго окшой баарыңыздаргачы. Не дейбиз? Жеңишиңиздер куттуу болсун, майрамыңыздар. Анан ушул коронавирустан да тынч чыгып кетели, кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Каалоо тилектериңиздер, дубаңыздар кабыл болсун. Ошо анан ушул жылы шайлоого баралы, сөзсүз түрдө. Жүрөгүбүз менен ишенген партиянын адамды шайлайлы. Меники өзүңүздөр билесиздер, Мекен ынтымагы партиясы. Сиздердин колдогон партияңыздар да комментарийге калтырыңыздар. Ошо майрамыңыздар менен. Ассаламу алейкум.